Саламатсыздарбы, кадырлуу замандаштар, биздин көрөрмандарыбыз жана угармандарыбыз. Жалпыңыздар менен бүгүн дагы ушул акыркы учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга көңүл буруп, биздин коногубузду чакырганбыз. Анда саламатсызбы Гүлсан эже, кандайсыз? Саламатсыздарбы. Биз угармандарыбыз менен чогуу ушул Covid жана анын негизги кесепеттери жөнүндө сөз кылып, төрүбүзгө Бапаева Гүлсана Жунусовна эжекебизди чакырдык, терапевт жана натуропат. Гүлсан эже, менин билишимче, сиз ушул көбүрөөк дарылануу жаатында натурологиялык же болбосо табигый нерселерге көбүрөөк жакынсыз, Мына ушул нерседен улам сизди ушул Covid жөнүндөгү темада ушул терибизде көргөнгө туура көрдүк. Эми азыр Covid эмне экенин, ал өпкөнү жабыркатарын баарын эле билип калбадыкпы? Мен азыр сурагым келип атат. Быйылкы жылдагы Covid 21 дейбизби же Covid азыркы учурдагы Covid дейбизби? Мурункулардан эмнеси менен айырмаланып келди? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Албетте айырмасы бир аз болсо дагы клиникада адамдардын денесинин кыйналуусу бир аз азыраак болду. Бул деген нерсе ошо Covid-19да абдан температура көпкө чейин көтөрүлүп, тердеп, өпкөдөн дем алуу кыйналган болсо, быйылкы жылга негедир тамагы гана кызарып, мен эми көбүнчө практикага таянып айтам, ушу мага келген ар бир пациенттин тамагы кызарып, анан карасаң эч кандай бул ангинада, танзилитте бул миндалиналар чоңоюп кетет да. Мында чоңойгон жок, бирок алар мен жутунсам ооруп атат дейт да. Как будто баягы ангинадагыдай жутунса оорugандай болот, бирок бул кайсы штамында көбүрөөк байкалды? Жок, бизде баягы лаборатория жок болгон үчүн биз штамын айта албайбыз, бирок ушул клиника боюнча гана айтып атам да. Клиника боюнча ошо практикада булар тамагы кызарганы көрүнүп турат, бирок кызарганы абдан кызыл кочкул эмес, мындай ачык кочкул болуп, тамактын кызарганы ушундай болуп атат, жутунганда ооруп атат, бир аз гана температура болуп атат, анан тердеп атат. Демек, баш ооруйт. Демек, мурунку 2019га караганда азыркы клиника бир аз да болсо жеңилирээк келип атат да. Негизги себеби мен бул нерв системасына коет элем. Себеби деген 2019да багы тезинен эле оору жайылып кеткен үчүн элдин баардыгы паникага түшүп калып, элдин баары нерв жагынан коркуп, кыжылат болуп, өлүп калат экен, жандай болот экен деген ошондой паникага түшүп калган үчүн оор өттү деп айта алат элем да. Азыр эми адамдар мүмкүн бир аз нервин тынчтандырып калышты, мүмкүн бул ооруну жеңип кетсе болот экен, өзүбүздү сактасак болот экен, профилактика кылсак болот экен деген үчүнбү негедир азыр клиника жеңил өтүп атат деп айтар элем. Рахмат. Анда кийинки суроом ушул 2-3 жылга кетип бара жатат. Covid кайсы органдарды жабыркатып атат? Сизге кайрылган пациенттерден улам кандай жыйынтык чыгара аласыз? Албетте, Covid деген нерсе бул ошо негизгиси бул вирус чакырат. Демек, вирус ошо ооз көңдөй аркылуу, мурун көңдөй аркылуу жана көздүн былжыр шели аркылуу кирет. Дем алганда, түшкүргөндө кирет, жана ушул вирус кандайдыр бир предметтерге жабышып калган болсо, ошол жака кол тийип, анан кол менен биз көзүбүздү ушалап, мурдубузду ушалаганда ушундай кирген үчүн, демек, көз, мурун жана ооз көңдөйүнүн ары өпкө жабыркайт. Бирок көбүнчө ушул насморк деп коет, мурундан сууак агуу боюнча жана өпкөдөгү дем алуунун кыйналуусу боюнча жабыркап келишет. Эми өпкөнүн дем алуусун жабыркаган боюнча бул ар түрдүү келип атат. Бирөө сезбейт, бирөө орто сезет, бирөө өтө оор сезип, ушундай ар түрдүү клиника менен келип атышат. Ошо өткөн жумада дагы кант диабети боюнча бир тема кылып, анда да эжекебиз айтып калды да. 1-2 жылдан кийин кант диабетине жабыркагандар көбөйөт болуш керек, анткени бизге кайрылгандардан улам ушундай натыйжага келип калдык деп. Бул эми улам алдында байкала турчу нерселер болуш керек, Былтыр, мурдагы жылы ооруган адамдар быйыл Covid менен ооруганда кандай, жалпысынан кандай көтөрүштү аларда? Албетте, бир жолу эле Covid менен ооруп, мен башка оорубайм, менде туруктуу иммунитет пайда болот деген бул эң туура эмес. Иммунитет туруксуз болуп атат. Бир ооругандан кийин ошол эле жылда 2 жолу ооругандар келишти. Бирок экинчи келгенде бир жылдын ичинде 2 жолу келишти. Бирок дагы башында айткандай, булар жеңилирээк түрү менен келип атышат. Андай деле көп кыйналуу сезбей эле, анан ошо керектүү дарылоону алгандан кийин тез эле жакшы болуп калып атышат. Өзүңүздүн ошол байкооңузда
кайсы учурда адам оорураак көтөрө баштайт экен? Баягы өпкө фиброз болгондон кийин ганабы же кайсы учурда негизи оорулуу жеңил көтөрүп кетет, кайсы учурда кыйналат деп калдыңыз? Фиброз боюнча, конечно, азыр биринчи оюмду айткандан кийин түшүндүрүп кетейин. Кайсы учурда адам ооруну жеңил кабыл алат? Адамдын менеми лимфа бул без системасы менен иштеген үчүн, без системасына көбүрөөк көңүл бурган врач болгон үчүн мен айтар элем, кимдин лимфасы керексиз нерсеге, токсин деп коебузбу, ошол сиңбей калган тамактар деп коебузбу, уулуу заттар деп коебузбу, кыскасы ушуларга кимдин без тамыры толуп калган болсо, ал адам оорураак кабыл алат. Демек, эң негизгиси биз без тамыр менен көбүрөөк иштешибиз керек. Ошон үчүн мен дайыма Covid-19 башталганда эле бардыгына адамдарга лимфа массажды колдонгула, лимфа массажды үйдөн жасагыла, лимфа массаж силерди бардык оорудан алып чыгып кетет деп аябай безилдегеним ошо лимфа массаж болгон. Демек, азыр деле деги эле адам туулгандан бул дүйнөдөн кеткенге чейин өзүнүн лимфасы менен иштеген болсо, ал бир эле ковид эмес, ал бардык ооруну жеңил көтөрө алат деп айта алар элем. Анда лимфа деп айта кеттиңиз, негизи иммунитет деп айта кеттиңиз. Лимфа бездери иммунитет үчүн кандай роль ойнойт? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Иммунитетте эң чоң ролду биринчи лимфа бездери ойнойт. Себеби деген, иммунитет деген сөздү, урматтуу калайык калк, мындай түшүнүңүздөр. Биздеги коргогучтар, булар ошо без тамырларда жүрүшөт да. Мына биздин организмибизге мисалы кандайдыр бир керексиз нерсе түштү дейли. Мисалы ушул эле вирус түштү, микроб түштү, курттар түштү, башка нерсе түштү. Деги эле бизде организмде 5 микроорганизм жашаганга аракет кылат. Мына ушуларды киргенде эле биздеги коргогучтар аларды жок кылганга аракет кыла баштайт. Мына ошол коргогучтар лимфа бездеринде көбүрөөк пайда болуп, лимфа бездеринде көбүрөөк жүрө баштайт. Демек, биздеги лейкоциттер, лимфоциттер канчалык активдүү акыбалда болгон болсо, ал кирген нерсени тутуп, өзүндө лизис кылып, фагоцитоз кылып, ошону эритип жок кылып берет дагы. Анан биз ооруга биздин каршы туруубуз, биздин иммунитетибиздин көтөрүлүүсү ушул лимфа системасына байланыштуу болот. Демек, лимфа бездериң жакшы иштей турган болсо, албетте, демек иммунитет ошого жараша. Алар жакшы иштеш үчүн эмне кылыш керек анда? Эң негизгиси, мен ошо дайыма эле айтып келем, бул сөзсүз түрдө адам суу ичип туруш керек. Мына сөзсүз түрдө адам басса турса уртап суу ичип туруш керек. Сууну дайыма айтам, кайнатылган сууда болбойт, холодильниктен алган сууда болбойт, баклажкада турган сууда болбойт. Аны сөзсүз түрдө 40 градуска чейин жылытыш керек дагы, ошо сууну ичип туруш керек. Мындан тышкары, албетте, тамакты жөндөп ичишибиз керек. Чындыгында тамактын бир эле мезгилде бир түрдүү тамак жеген бул организм үчүн жеңил болот дагы, жакшы сиңет дагы, адамдын лимфасы ошол керексиз нерсеге толбойт да. Бир эле мезгилде биз 3-4 тамакты жей турган болсок, биздин ашказаныбыз ага ылайыкташтырылган эмес. Биздин ашказаныбыз бир эле тамакты эриткенге ылайыкташтырганда, бир тамакты эритиши мүмкүн дагы, кийинки түшкөн экинчи тамакты ал чала эритип, эрибей калгандары ошо без системаларында калып калат дагы, биздин без системаларды керексиз нерсеге толтуруп коет. Мындан кийин, андан кийинкиси сөзсүз түрдө ошо лимфаларга массаж жасоо. Муну мен дайыма айтып келип жүрөм, Facebook'тан карасаңыздар болот. Демек, бизде денедеги бүт бутубуздун учунан болобу, колубуздун учунан болобу, башыбыздан болобу, ички органдардан болобу, бардык лимфалар келет дагы биздин сол акырек сөөгүздүн артындагы венага ошол керексиз нерсени лимфа системасы өткөрүп берет. Демек, биздеги люк, биздеги мусор чогулуп кала турган жер бул сол акыректин арты болгон үчүн, демек биз лимфа массаж ушул жерден баштап, моюн жактарды жасап, баш жаракчаларды жасап, анан биз кийинки колтуктан, чаттан, курсагыбыздагы лимфаларга сөзсүз түрдө адам эрте менен бирөөр мага айтат 8 километр чуркап келдим дейт. Чем 8 километр чуркап келгенден көрө 20 мүнөт лимфа массажга жасап койгон болсо, ал адам кечке чейин сонун жеңил жүргөн болот деп айтам. Мен иммунитет ачыңдалат, Чоң рахмат. Кадырлуу замандаштар, биздин белгиленген убактыбыз соңуна чыгып калды. Мен ойлоп койдум, бир күнү атай сиздин клиникага барып, ошо лимфа дренаж же болбосо лимфа массаждарды көрүп келишибиз керек экен, буюрса. Бүгүнкү биздин коногубуз Бапаева Гүлсана эжекебиз болду, натуропат жана терапевт. Келгениңиз үчүн чоң рахмат.
мен болсо угармандарыбыз менен коштошом жана көрөрмандарыбыз менен. Эгерде сиздерде суроо бар болсо, анда сөзсүз түрдө ошол видеонун ылдый жагына сурооңузду калтырыңыз. Кайра биз коногубуз менен байланышып сиздерге жооп алып бергенге даярбыз. Андан тышкары төмөн жакта көрсөтүлгөн WhatsApp номурга дагы суроо жазып, өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетиңиз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Кызматта мен Айнура Миназарова болдум.